мен ушул айылда 2002-жылдан бери айыл башчы болуп эмгектенем. Нарын районунун Чет Нур айыл өкмөтүнө карайт бул айыл. Айылдын ичинде 22 түтүн эл жашайбыз. Баардык жалпысын кошкондо 30 түтүн эл жашайбыз. Сарайларды, малчыларды кошкондо. Ооруктам деп аталып, оорук деген сөз экен, мындай тыл деген сөз экен да. Бул жерде ошо элдер тылда эмгектенип, ушул жерден баягы тылда эмгектенген кишилер бар экен, анан оорук деп ошондон аталып калган деп айтышчу эле да илгерки ата бабалар. Анан тамдар түшүп, анан кийин анан там болуп, анан оорук там болуп аталып калган экен. Бул жер айыл өзү 40-жылдары түптөлгөн экен. Ошо боюнча эле ата бабалар жашап, ошо боюнча жашап келебиз. Нарын районунан кышкысын Сарыбулак менен Каракыжыр аркылуу 220 километр, 230 километр басып каттайбыз. Кышы узакка созулат, 5 айга чейин. Жайкысын болсо мына буяк өрөөндү Капчыгай өрөөнү деп коет. Ушундан ары чыкканда Эки Нарын деген айылдан чыгып калабыз, 35 километр, андан ары барганда Нарынга 80 километр бул жерден жөнөгөндө. Бирок жол азыр жол бербейт. Көчкүн убагы ноябрдын башынан эле Капчыгайыбыз бүтүп калат дагы, ушу Сарыбулак менен Каракыжыр аркылуу 220 километр жол басып каттайбыз. Кышкысын кышыбыз 5 айга созулат. Марттын аягына чейин эле мындайча айтканда кыш. Айылдын аты менин угушумча жана ошондой эле ушул айылда мына айылдык клуб, ФАП медициналык тейлөө, анан ДЭУ бар, жана ошондой эле 11 жылдык орто мектеп бар. Азыр элибиздин баягы саламаттыгы боюнча жакшы эле, жакшы. Бар бийик тоолуу болгондуктан кан басымы жогору да, артериялык давлениясы менен тургандар бар, ондой учетто кишим бар. Бронхиальный астма менен бар бирөө. Ошол бир 6 кош бойлуум бар. Штабта балдарым болсо бардыгы 70 болот. 5 жашка чейинкиси 20, 1 жаштан 1ге чейинки 5 балам бар. Ушу иштегениме быйыл 23 жыл толот. Өзүм иштегендиктен да көбүнчө чакыруу көп болот да сарайларда. Анан аякка кетип каласың, бияка ошо неметпей калат. Өзүм жетишпей калам. Ошо ат менен келип чакырып калышат, алардын аты менен минип кетем, үйдөгү ат менен кетем. Машина деле кээде бара албай калат, анан ат менен барууга туура келет. Азыр жолдун баарын чайкап салды кар. Эми төрөп калганда көп эле учурлар баштан өттү. Кээ бирөө алыс келе алышпай, шаарга деле мына кетем, ана кетем деп кээде ошо убагында кете алышпай калышат. Ошо кээде жана машина жок болуп калат, тез жардам машинасы. Ошол жагы бар. Кээде оорулар деле болуп калат, шашылыш аргандай. Ошол жагынан кыйналабыз эми. Машина төрөгөн күндөр болду эле, үйүнөн төрөп калган. Домашний род болуп эле калат. Сиздин ушу иштеп атканыңыздан бери канча жыл төрөптүңүз үйдө? Эми андай бир 10 чакты болуп кетет да. 23 жылдан бери 10 чактыдай болду. Башыңыз эмне болуп атат? Башыңыз ооруп атабы? İşte Мектепте 18 мұғалім азыркы тапта эмгектенип атат.
55 окуучу окуйт. Ар бир класста 5ден 6дан дагы жакшы, азыр көбөйүп калды. 55 окуучу болду. Мурун болсо жаңы келген жылдары 38, 39 ушундай эле окуучу болуп аткан. Азыр 4 иштейт. Анан экөө ремонтко жиберилген турат да. Кагаздарыбыз бүт эле азыр компьютер менен болуп калды. Кол менен жазган жарабайт илгеркидей. Бүт компьютер менен жазып калганбыз. Интернет жок кантадасың? Интернет жанагы 2G тартып атат, анан аны телефонго кошуп алып иштеп атабыз. Телефон аркылуу, электрондук почта менен. Сага районго бирдебе жөнөтүп турган болсоң кантайсың? Барабыз, барып келебиз. Өзүм барып келип турам. Айына 1-2-3 жолу районго барып чыкмай. Сарыга. Бул полдор дагы эскирип көрүп атасыңар. Жылда ремонттойбуз, текши кылып сырдап колдон келишинче 2-3 сыйралап сырдайбыз, бирок баары деле эскилиги жеткенден кийин кармабай калат экен. Сыйрылып эле турулуп түшө берет экен. Анан буюрса ушул өкмөтүбүздүн, айыл өкмөтүбүздүн жардамы менен быйыл капитальный ремонтко кетирип атат. Жаш мугалимдер келип атат. Келип иштеп баштады да. Мына быйыл эле 2 мугалим келди, жаңы мугалим. Анан Кудай буйрса кадр жагы жетиштүү болуп келатат. Анан могу бир гана көйгөй ушул жанагы ысык тамакка деп көптөгөн уюмдардан келип сунуштайт да, айрыкча Мексикодон. Ошого өткөзө албай атабыз. Ал себеби бул таза суу чыкмайынча болгон нерсе экен да. Ошого такалып калып атабыз. Анан элге ысык тамак берилбейт. 10 сомдук гана тамак берилет. Күнүнө 10 сомдук чай ичет балдар. Жеңелер, суға келдіңіз ба? Байқағыла, суға түсіп кетпеңілер. Көктеп қалған тұрған су тоңайып. Суу, таза суу маселеси. Ушул абдан көйгөй, мына кышкысын жайында да билинбейт экен, мындай чукул жерден булактар агат, ошол жерден эптеп ташыйбыз, кара баткак ичпеш үчүн. Кышкысын мына муз чагып адамдар түшүп кеткен мезгилдер болуп атат. Айтчы айкең айтпайсың, суын алып келіп берді. Қаршы, ол суға түшіп кетсең, не болады? Иә, жоқ біле. Бұл балдарды ешітпегіле. Көбінше ешіткен одасы жеңесіз. Байқаңыз. Қаршы, суын асты. Суыны түйі көрінмейді, суын түйі. Суын түйі көрінмейді. Айт, Нұрбай айтты, суға жібербесін деп айтты да, мақұл ба? Келбегіле мұндан кейін суға. Мә, жана үйіңді көрсетей. Басқыла. Жалғыз келе албайбыз, жолдошусумен келебиз, кошуналармен келебиз. Бири-бирибизге бүтөбүз, ушинтип чогуу келелик деп. 4-5 жолдан келебиз, кээде ар кандай болуп калат. Кир жууйбуз, бала окура жуунтабыз, ошондо ташыйбыз. 9 жыл мурун ушул жерден Талайкөл деген эже сууга кирип кеткен да, ушул кесип болчу да, февралдын 21-лери ушундай. Анан жазында табылган да, сөөгүчү. Аябай моз түшкөн кезде табылган да, мен өзүм кошунан болчу. Жайында бул суу аябай ылай болуп калган да, ушул жерде алыс эле бир топ эле ошо менен барып тачка менен сүйрөп алып же болбосо кошуна эжелерибиз болуп сүйлөшүп алып жүрүңүз барып келели деп тачка менен сүйрөп алып келебиз. Бияк аябай эле ылай болуп калат да, ичкенге ылайыксыз да, даже мал да иче албай калат, суу аябай кирген муз эрген кезде өтө эле кыйын болуп калат да. Өтө эле кыйын болуп калат да, аябай. Айылдын эң эле негизги көйгөйү биз эми айтып эле келатабыз, биздин жол аябай көйгөй.
мурун мен ушу бала кезден ушул жерде чоңойдум. Жол Капчыгайды бекитчү эмес. Күрөп ачып турчу, каттап эле турчубуз. Бир чоң жазында күн эри баштаганда баягы кызыл көчкү деп коет. Ошол көчкү жүрүп баштаганда гана бир айга жапчу бул Капчыгайдын жолун. Ага чейин каттай берчүбүз. Анан эми азыр болсо адамдар мындайча айтканда жоопкерчиликтен качып эрте эле жаап койчу болду да жолду. Буйрук чыгарып эле анан ошо менен 5 ай ушу жолдон каттабайбыз. Бир 1994 жылы төрөлгөн. Ушул айылда чоң өскөн. Ошо чоң атам дагы мал чарбасы менен жүргөн болчу. Ошо мен дагы чоң атамдын жолун жолдоп мал багып. Шаарда барганда деле бизде жумуш жок да азыр. Айылда мал менен барыбыз тең эле. Бияқта мал менен оокат кылабыз. Мал багып кичинекейибизден ошо тоодо чоңойгонбуз өзүбүз. Өзүбүз көнүп калганбыз да. Мал менен жүргөндөн ошо аягына чейин айылыбыз жагат эми өзүбүздүн айылыбыз. Кеткибиз келбейт. Азыр эми мурдакыга караганда баягы өзүңүздөр билип 92-жылы Союз тарагандан кийин баары элдин баары бул жерде жумушсуз калып, ушу массалык түрдө көчүү баягы жашоо жакшы жерге эптеп жашап кетиш үчүн шаарга көчүү аябай болгон. Кийин мына 2000-жылдан бери кайра Кудай буйрса көчүп келгендер көп арбын боло баштады. Ошол буяка баягы жана айтып өттүм сөзүмдө ушу жашоонун баягы табигаттын өзүнүн бир нерсеси бар го, бир жаратылыш тартып турат да ушу жерге келген. Анан мал чарбасын азыр өзүңүздөр билип мал чарбасын аябай өстүрүү болуп атпайбы? Ошого карап азыр көчүп келгендер көбөйүүдө. Эл баягы өзүнүн жашоосун өзү оңдоп Кудай буйрса жашап келатабыз.